Аял күчү жана эркек ыраазычылыгы жөнүндө. Аялдар абдан күчтүү деп көп угабыз. Бул чындык. Бирок аялдын күчү 20 килограммдык баштыктагы тамакты көтөргөндөй эмес. Өзүнүн кыйкырыгы жана мүнөзү менен эркектен ал тургай балдарынан каалаганынын баарына жеткенде эмес. Ал эркекке андан алда канча акылдуу экенин өзүнүн чечендиги менен далилдегенде эмес. Аял күчү бул анын өзүнүн 100% туура экенин билип туруп, убагында унчукпай калганында. Бул анын аял оңой гана жасаган нерсени эркек жасай албасын билип четте туруп, ага муну өзү жасоого мүмкүнчүлүк бергенинде. Ал башкалардан күйөөсүнүн кемчиликтерин жашыра билгенинде. Ал тургай андан алда канча аз каражат тапса да, күйөөсүн даңктай билгенинде. Ал түгүл, кыйын убактарда да күч таап, күйөөсүнө мынтип айта алганда: коркунучтуу нерсе жок, бул күндөрдөн да өтөбүз, анткени эң башкысы биз биргебиз, биздин колдон келет. Ал күйөөсү ал тургай өзүнө да ишенбей калганда да ага ишенгенде. Эркектин ыраазычылыгы эмне экенин билесизби? Ал аялдыкынан абдан айырмаланат. Анткени эркектин ыраазычылыгы чексиз. Аял эркектин ыраазычылыгына татыктуу болсо, демек ал баардык нерсени ала алат. Дээрлик баардыгын. Ал берешен, бактылуу бойдон калат. Анткени эркек өзүнүн ыраазычылыгын толугу менен, чын жүрөктөн, чексиз көрсөтөт. Мен ар бир аял заты эркектин ыраазычылыгына ээ болушун чын диlimден каалайм.